Өткөр коонун тукумдары. Авторы Асанбек Кулманбетов. 4-бөлүм. Чынында бул экөөнүн келишине дагы себепчи Касым болду. Усуптун жан кейиткен абалын көрүп чыдап тура албады. Анын үстүнө бара албасаң мен барам. Баарын айтып, элди чогултуп туруп, алганчыктын бетин аштырам деп жулкунган аялы дагы тынч койбосун билди. Бүгүн Усуптун башындагы иш эртең эле өзүнө туш болорун элестетип чыгынып жөнөдү. Айылдык кеңештин секретарына кирип минтти. Эгер мени туура көрсөңүз, участковыйды чакырыңызчы. Мен экөөңүздөргө тең айтам. Себеби акыры билбесеңер эч ким ишенбейт. Тиги жанагы кыздын көр ачылганынын шегин айтып атам. Мага тил алсаңар, экөөңөр аңдып, же сырын тартып көргүлөчү. Тиги Чубактын жеңесинин, Сыдыктын аялын. Уккансыңар да. Бая күнү эмне себептен конторго кирип барып, эсоп жыгылып калганын. Кыскасы, экөөңөргө көргөн билгенимди айтып берейин. Айткандай эле милицияны чакырып, үчөө 1 сааттай отурушкан, сүйлөшүп. Касымдын сөзүнө ишене беришпейт. Бирок айтканы жүйөлүү көрүнүп, өз ара пландашкан. Анан үймө-үй кыдырып, сак болгула. Шектүү неме көрсөңөр, же билип калсаңар тезинен кабарлагыла дегенди айтып чыгышкан. Ошол эле убакта Сыдыктын аялындагы байкашмак. Эмне болсо да милиция эмеспи. Айжамалдын тездик менен тура калып, бурчка жабышып отура калганын сезди. Кирип келгенде эле. Бирок кадимки эле кыргыздын татынакай келинин көрүп, мизи кайта түштү. Күлкүсү дагы келип кетти. Кантип эле ушу келин каршкыр болуп калсын деп ойлогуча көздүн кыйыгы менен Айжамалды карап отурду. Үнүн атайын өктөм чыгарып, бакылдап отурду участковый. Угуп атасыңарбы? Кечээки окуяны. Бир бала келген окшойт. Шекшиба билген киши жок. Эми күн түн дебей көчөгө айыл жигиттеринен топ түзүлдү. Атчан, мылтыкчан жүрөт. Көчөдө ээн баш баскан киши дагы теске алынат. Ал эми бош жүргөн ит куш көрүнсө, ошол замат атылат. Ар бириңер өзүңөргө, бала бакыраңарга сак болсоңор болбойт. Бул бир кутурган иттин кылганы. Же куулган желмогус бардыр. Иши кылса түп көтөрө сактанып, издебесек болбойт. Бул иш бүт районго угулуп, атүгөл бардык республикага жаңырып кетти. Азыр жолдогу айдоочулар дагы сестенип араң жүрүшкөн чак экен. Милициянын ар бир сөзү жүрөгүнө тийип, зирилдетип аткансыды. Эмнегедир айланасын курчалган адамдар тегеректеп, атууга кейиптенген сыбатты. Ан сайын денеси муздап, колдору калчылдап баратты. Ким билет? Ушул кезде Айжамалды көздөй бирөө катуу үн чыгарса, же тап берсе, ажаан көкчал канчыкка айланып түшүп, заматта кыйсыпыр түшүрүп жиберет беле. Айтор саксынып отурду. Улам колдорун ушалай кармалап, денеси ымыр-чымыр болуп баратканда эшикке чыгып кетүүнү ойлоду. Эптеп чымырканып, өйдө болду дагы эч нерсени карабай сыртка чыгып кетти. Тигилер 1 саамга үнсүз боло түштү. Касым айткандай, шектүү сөздү козгой албай турушту. Кайдагы түшкө кирбесишти айтасыңар деп Чубактын келинчеги кубалап чыкса кантишмек. Бирок ошентсе да бир ооз айтып көрүүнү туура көрдү. Чубактын аялына карай үн катты. Гүлай, бир нерсе сурасак көңүлүң албайсыңбы? Сураңыздар. Тиги абысыныңыз жөнүндө эле. Чоо-жайын сен жакшы билет эмессиңби? Кайдан келген келин экен? Биз билгенибиз туура эмеспи? Өгүнү Сыдык байке өзү келгенде да Айжамалга документ керек дептир. Айтымында митиркеси дагы жоголуп кетиптир дегендей кылды. 1 айыл эл болсок, такып сурагандан дагы киши тартынат экен. Документине жардам берүүгө макул болуп койдум эле. Азыр ойлоп, чуулганды болобу деп коркуп атам. Анан калса, чын эле шектүүдөй. Балким сен билип жүрбө? Сельсоветтин секретари жип учугун чубай суроо жүргүздү. Айжамал угуп турбасын дегендей үнүндө пастык бар.
жеңем жөнүндөбү? Ал киши келгенде айылын айтпай койду. Абдан таарыныч менен келиптир. Кийин очор бачарлуу болсом бир кайрылармын дейт. Бирок Ысык көл тараптан келгенин айткан. Үйүнөн качып чыгып, жери ооп келатып, биздин Көлтөр деген жердеги бир үңкүргө келгем дейт. Ал жерде 2-3 күн болуптур. Жанагы бөлтүрүктүү болсо үңкүрдөн үңкүргө түнөп келатканда бир үңкүрдөн таап алыптыр. Кызык. Кантип коркпой жалгыз жүргөн? Машине тоссо, эптеп шаар жакка ооп кетсе, андан көрө ошо жактан окат кылып кетпейт беле дейм да. Ит кушка туш болгону дагы таң калыштуу. Эл көзүнө көрүнгөндөн уялдым дейт. Кийимим жараксыз болчу деп атпайбы? Байкуштун кийим кечегин сыйрып алып кетириптир. Ким? Мурунку күйөөсү. Дагы кайненесинин чапаны менен бут кийими колуна урунуп, ошону менен качып кеткен тура. Деди участковый. Кептин учугу чыгып аткан сайт. Демек, көлдөн обой эле Аксай тараптан. Балким ошол жак аркылуу Кытайдан келатканы туура эле болот окшойт. Анда Касымдын айтканы туура чыгат. Касымдын? Касым эмне дептир? Эми аны Айжамалга унчукпай эле кой. Ал Аксай тараптан келатканын көрүптүр. Гүлай Касымдын атын укканда бая күнкү абысыны менен болгон окуяны эстей калды. Башка сөзгө келбей эле таламын талашып кирди. Касымыңардын сөзү канчалык болуп кетиптир? Ал эптеп жаманатты кылайын деп атса керек. Тоого барган сайын жеңеме тийишчү экен. Жеңем аябай каршы болчу тура. Бая күнү Кашкырды союп алып келгенде дагы Касым жардам берген турбайбы? Анын бетсиздигин карабайсызбы? Ооруп, ордунан тура албай аткан жеңемди так эле биздикинен зордуктап ийиптир. Эмне дейт? Кантип эле? Ишенбесеңиздер бети колун карап көрүңүздөр. Жеңем тытып алыптыр. Касым кирип келатканын көргөм. Мурунку түнү тоодон өзү алып келбеди беле? Ден соолугун билейин деп келаткандыр деп ойлогом. Аңгычак деле абысынымдын кыйкырган үнү чыгып калды. Анан кызыл жаян болгон Касым качып чыкты. Көрсө, кылгылыкты кылган тура. Ошондо эле сизге билдирейин десем, абысыным чуручу болуп, элге журтка шерменде болом деп тыйып койгон. Эми ар кандай ушак кошкусу келип калыптырбы? Ушундай да кокуй. Ушундай. Эгер Касым көрүнгөндү айтып, ушак таратса, байкесине жаман сөз угулуп, үй бүлөсүнөн ырк кетсе чубактагы жөн жатпайт. Касымга бирди кылып коюшу мүмкүн. Ошондуктан тилин тишине катсын ал немеңер. Ансыз дагы жаңыдан үй бүлө куруп, келечектен бир нерсени үмүт кылып, бактылуу болсок деп турган үй бүлөгө зыяны тийбесин. Участковый менен сельсоветтин секретари бири-бирин суроолуу карап калды. Бул эмне деген шумдугун курган иш болуп атат деген көз караштар. Чын эле, Касым кылгылыкты кылып туруп былгытып атканыбы? Анда эмнеге Аксайдан келатканда көргөм деп, анан калса Татынакай эле келинди желмогузга айланып кетет деген кантип болсун? Ушу заманда кайдан жүрүп куулма желмогуз бар болмок? Деги бир бале бар бул жерде. Мен Айжамалдын өзү менен сүйлөшүп көрөйүнчү. Эмне деген сөз чыгар экен деген ойго берилген участковый капысынан тилинин учуна келе калган суроону узатып алды Гүлайга. Жашап атканына жарым жылга аяк басып баратпайбы? Деги боюнда барбы анан абысыныңдын? Гүлай таш тиштегендей боло түштү. Бая күнкү окуя көз алдына келе калды. Абысынын ыйы суранычы дүйнөсүн аралап өтүп, заматта тили буулуп калды. Бирок дагы эле өзүн кармай, абысынына тил тийгизбөөнүн камы менен бек унчукту. Так ошол боюндагысындагы Касымыңар түшүргөн. 2 ай болуп калыптыр болчу. Зордуктап кетери менен түшүп калган. Мен өз колум менен абысынымдын алдын тазалагам. Көрдүңөрбү? Керек болсо Касымыңар бир адам баласынын өмүрүнө зыян тийгизди. 2 дүйнөдө каргыш тийиши мүмкүн аныңарга. Гүлай канчалык сүйлөп, бир адам баласынын өмүрүнө завын болду деген сөздү айтканы менен жүрөгү зилдеп кетти. Кайрадан көз алдына кан аралаш жаткан, кадимкидей көзгө көрүнүп калган күчүк тартыла, жип кирип жиберди. Экинчи эстебегенге аракет кылып, Кудай өзүн кечир, ошол адам баласы болбой жерге кирсин, көп сөздү токтотоюнчу деп ойлоп калды. Атаны окуяй, Касымды Кудай урган го, жакшы жигит экен деп жүрсө, деп алды сельсоветтин секретари.
Участковый Гүлайдан суранды. Абысыныңды чакырчы. Өз оозунан дагы бир нерселерди угала. Мен Касымга жиним келгенинен айтып алдым. Абысыным эч кимге оозуман чыгарба деген. Акыры ага мени уятка турбайсыңарбы? Көрүнгөндү сурап, башын ортасыңар деми. Өзү дагы араң-жан жүрөт. Эптеп тоого кетсем дегенде эки көзү төрт. Колуңардан келсе, көп эле нерсени сурай бербесиңер. Жарайт, сени айтты деп да айтпайбыз. Чакырып кана койчу. Айжамал киргени менен жакшылыктуу жооп бербей койду. Жини келгени же жакшы көргөнү билинбей, өңү кумсарат. Денеси билинер билинбес титиреп, баш чайкап туруп алды. Кереги жок. Эч нерсенин кереги жок. Сурабай эле койгула. Касымдыбы? Касымды желкемдин чокуру көрсүн. Жайма койгулачы. Азыр эч нерсе биле албасын түшүнгөн эмелер чыгып кетишти. Жолдо баратып, участковый минтип койду. Байкадыңбы? Бир туруп өңүнөн кан качып кубула түшөт экен. Деги соо эмес. Ким билет? Байкуш келинди. Өңү башы деле татынакай неме экен. Чын эле кандай күнгө туш болуп ооп келди экен. Мындай ойлонгон кишиге жанагы сөздөрү желмогуз, канчык карышкыр дегени ушул келинге жабыштырыш дагы кыйын. Оянан кантип эле кыйын болбосун. Мөлтүрөгөн эле жапжаш келинде желмогузга айландырып уятса. Деги түшкө кирбеген жорук. Айтмакчы, жанагы Касымдын айтканы жалган болуп жүрбөсүн. Көз көрүнө эле үйдүн ичинен зордуктап атса, тытмак түгүл жулуп албайбы? Дагы азамат келин экен. Болбосо ким карап туруптур деп көзүн сүзүп койсо эмне кылат эле? Сыдык ким да? Касым ким? Жок, бул жерде өтө татаал маселе жатат. Эми албетте, куулуп кеткенине ишениш кыйын дечи. Бирок коркутса кош көрүнүшү дагы мүмкүн эмеспи? Касымдын зордуктап ийишине ишенбей турам. Баары бир иликтөө салыш керек. Сыдыкты гана аяйм. Чын эле үй бүлөгө кийлишип деле кереги жок. Байкуш Сыдак жаңыдан эле тирик болуп, эл катарына кошулуп келатканда, келинге жөн эле жала жаап атат окшойт. Деги экөөнүн ортосун ыдырата көрбө. Кызыксыз. Мен эмнеге ыдыратмак элем? Негизи өзүм иликтеп көрбөсөм болбой калды. Эгер көлдөн ооп келбеген болбосо эле, анда Касымдыкы чындык. Участковый менен сельсоветтин секретари Чубактын кошунасыныкына киришти. Чубак менен Гүлай машинеге салып жатып, Айжамалды жубаткан сөздөрдү айтып калышкан. Жеңе, ардеме бирдемелерди ойлоп, жаныңызды кейитпеңиз. Андан көрө күлүп жайнап, байкеме кирип барыңыз. Акчаңызды деги алдыңыз, канчайыңыз камдалды дегендей, тиги байкеме деген базарлыкты колуна карматып коюңуз. Эл туйөкөй ичип алабы, же кимиси менен ичет, айтор бир иштерин ысытып алышсын. Жакшы барыңыз. Байкем деле күнүгө жол карап, чыдамы кетип атат го. Ушуларды оюна тизмектеген Айжамалды сулуу учмак келген, армиядан келип, аз убакыттан бери эле колхоздун ГАЗ-53 маркасындагы жакшы машинелеринин бирин минип, жаны тынбай жүргөн жаш жигит сөзгө тартты. Жеңе, сүйлөп отурбайсызбы? Катуу ойлонуп келатасыз. Байкемди сагынгансыз го, Шайыр жигит Айжамалдын ичинде эмне сыр, эмне шамал, эмне бороон ургулап келатканын кайдан билсин? Эркектик кылып, чымчып сүйлөп тийишкиси келди. Улам-улам кылчактай карап, сөзүн чымын конгондой дагы көрбөй, үнсүз мелтиреген Айжамалга таң калып койду. Ошентсе да ырсалаңдап тийишип атты. Ия жеңе, такыр эле көңүл бурбайсыз го? Мынчалык эмне ойлонуп баратасыз? Жашыңыз да саналуу болбоңуз да. Андан көрө ырдап, чордоп дегендей. Көңүл ачып отурбайсызбы? Мендей кайнилериңиз сиздей жеңенин кабагы каршы салынып турса, тим эле жардан алыс кеткиси келет экен. Моминтип. Дегиче рулду ар-бери бурай, машинени алдастатып жиберди. Кабинанын ичинде чайкала түшкөн жаш жигитти акшыя карап алды Айжамал. А жигит аны көп этибарга албай, эптеп өзүнө көңүлүн бурдурганына сүйүнгөн эмедей көзүн кылгырта карап минтти. И жеңе, көзүңүз укмуш сулуу экен. Кичине ушинтип көңүл буруп койсоңуз боло. Тим эле кишини бышырып ийдиңиз го. Ойнок жигит канча сүйлөп,
канчалык жабышканы менен Айжамалды жибите албады. Жүрөгү мыжылып, бир туруп кумсарып, кыжынып алса, бир туруп бозоруп, салбырап алат. Өзүн ушунчалык алсыз, жалгыз сезип, ушундай жашоодо жүргөнчө биротоло жели жортуп, тоо аралап, таш басып, эркин кыдырып кеткиси келип кетет. Бирок баары бир аялзат экенине, болбосо артынан салпактап 4-5 тытыштырып, кабыштырып ээрчиткен канчыктыгына арданат. Каканактаган жаш каректерин айлана түшөт. Ай Кудай ай, ушурго гана жаралган экенмин да. Бактыма жазылган нерсе ушул беле арман. Жок дегенде жаштыгым, күлгүн курагым, күлкү менен өтпөс болду го. Адам болуп, адамдардын арасынан таппай калат белем бактымды. Шорду башым, бөрү менен кандаштыгымда өзүмө муш болду го, чиркин. Ушу мен ишенген адамдардан көрдүм го кордукту. Деги бу адам баласы эмне болуп калган? Айрыкча эркектерде ар калбай бараткандайбы? Карысы деле, жашы деле, карасаң чепелеңдеп могу баланын тийишип турганын. Касымдын кылыгы ал. Жанагы Усуп дегени андан. Чын эле, эркектер аңгиден айырмасыз болуп калганбы? Каран түн, бул мага жашоо береби деги. Асыдыкчы. Сыдык деле аңгида. Бирок анын жүрөгү таза деген ойгу тойгу сана көңүлүн бийлеп, оор үшкүрүп жиберди. Айжамалдын оор үшкүрүгүн байкаган жигит бир саамга дымый түштү. Кандайдыр бир жүрөктү эзген кайгыга, муңга батып келатканын байкап калды. Жанатан ойдудоону сүйлөп ийгенине өкүнө түштү. Чекилик кылып атканын сезип, андан көрө аста сүйлөп, маанайын көтөргүсү келди. Биротоло какаган немедей унчук албай баратты. Түгүл дагы сөз айткандан айбыга атты. Акыры өзүн зордой, оң колун сунуп, Айжамалдын колун кармады. Селттей түшкөн Айжамал жигитти жалт карады. Жуун түгү чыккан мышыкча үрпөйө түштү. Дагы колун тартып, жабышып баратса беттен алып, болбосо колун аткый тиштеп, жулуп салганга даярдана калды. Бирок жигиттин жүзүнөн жанагыдай кылгыра карап, жылмаңдагандыкты көрө алган жок. Жаш жигит дагы кайгысына ортоктош болчудай суроолу карап турган. Аны көрүп жиби түшкөнсүдү. Жигит Айжамалдын колун кармаган бойдон улам-улам жолду карай Айжамалга кылчактай үн катты. Жеңе, эмне болду? Көңүлүңүзгө катуу тийип койдумбу? Кечирип коюңуз, же бир жериңиз ооруп келатабы? Эми гана кумсара түшкөн жүзүнө жылуулук кирип, ак жуумал абалына келип, сулуу өңүнө кан тээп чыккансыды. Билегинен коомай кармаган жигиттин ысык алаканы муз боло түшкөн жүрөгүн жибитип жибергендей болду. Жумшак сөзү боор тарткандай сезилип, жакындап кетти. Жыйырылган денесин бош таштай мемиреп калгансыды. Алдыга көз жүгүртсө, зымырап артта калып аткан айланага суктана карап калгансыды. Колун тартып албай, жоошуй түшкөн Айжамалдан жооп күткөн жигит сөз улады. Узун жолду кыскартып кобурап бербейсизби? Жаныма отурган кишилер мостойсо, мен жаманмын. Түз эле уктап кетем. Андан көрө ой санаңызда эмне бар экенин айтып отуруңуз. Дагы жоопсуз калды. Кайрадан жол уланды. Жигит сол колу менен руль башкарып, оң колун Айжамалдын билегинен тартып алгысы келбейт. Аста салып ысыктыкты издеп аткансыды. Эмне болсо дагы кепке тарткысы келген жигит минтти. Ия жеңе, таптакыр унчукпайсыз го? Же байкемден башка кишиге ооз ачпайм деп убада кылгансызбы? Таң калып атам да, ушундай ысык, ушундай жумшак колуңузду, мөлтүрөгөн жүзүңүздү, карагаттай көздөрүңүздү кайдан жүрүп гана Сыдык байкеге арнап салгансыз? Деги ал кишиде арман жок го, Тим эле жүрөгү 20дагы жигиттикиндей жашарып калгандыр. Ия жеңе. Айжамал мыйыгынан жылмайып алды. Кантсе да жаш жигиттин сөзү сезимин кытыклап ийди. Көз алдына Сыдык тартыла түшүп, жигитке салыштырып алды. Шайдоот,
шайыр жигит менен көптү көрүп, жедеп кагылып согулуп токтолуп калган. Өзүнүн алдаганча уулу Сыдыктын бардык жагынан айырмасы асман менен жерде эле. Байкең ошого эле карып кетиптирби? Жаш үчүн келгем да, деп койду Айжамал. Айжамалдан кеп күткөн жигит жантыгынан жата калгансы да. Сүйлөшкөн жигитиңиз болду эле? Же башынан эле улгайганга барам деп дегдеңсегенсизби? Деп суроо артынан суроо жаадырып жиберди. Анын суроосу Айжамалга бычактай тийип, кулагы чуулдап кеткенсиди. Улам өткөндөр көз алдына тартыла берип, какаган немедей үнсүз калды. Мениби? О Кудай-ай, мен ошондойду башыман өткөрүптүрмүнбү? Жок, өткөрсөм гана. Менин бактым чын эле улгайгандан экен да. Андан дагы бала жытын адамдан эмес, бөрүдөн көрбөдүмбү? Баарысы ас келгенсип, жолуккандар эле жабышат. Касымдын кылыгын унутпасмын. Анан Усупту карабайсыңбы? Бул балага о макул жаш экен. Тиги эл туйда көзүн кылгырта калып атпайбы? Деп көмөкөйүн эзген ойлорго аралаша берди. Ошол эле учурда кыз кезиндеги кабылган Көкчалды эстей берди. Түгөйүн атып салган адамдарга өчөшүп аткан дөгдүрсүгөн дөбөттү тыям деп, алгачкы жолу кыз абери дагы бөрү тукумуна кеткенин элестете башым мыкчый калды. Андан наристелүү болгонун эптеп бирөөнү койнуна катып чыкса, анын дагы түбүнө ач көз адамдар жеткенине кыжыры кайнап кетти. Башына башаламан келген ойлорго аралашып, баягы бөлтүрүгүн издеп чыгып, топ үйүргө кошулганын элестетип кирди. Анда ажалдан дагы коркпогон Айжамал жоголуп кеткен бөлтүрүгүнө санаасы тынбай үйдөн атып чыгып, кокту өрдөгөн. Карышкырга куулган эме тынбай жүгүрө чуркап отуруп, мал барбаган калың каарлуу тоого жеткен. Аңкыча бир тоо түбүндө топтолушкан карышкырлардын үйүрүнө көз чалдыгып, болду болбоду бөлтүрүгү ошол жерде экенине көзү жете. Ал жерден тапса эле бөлтүрүгүн кайра ээрчите жөнөп берерин ойлоп, кадамын тездеткен. Бөрлөрдүн тобуна чукулдаган сайын жүрөгү түрсүлдөп согуп, көздөрү тигилердин арасында бөлтүрүгүн издеген. Аңгыча топтон суурулган бөлтүрүгү жетип келген. Оонолактап, эркелей ары бери жагына чыккыча анын артынан ээрчи келген топ курчап алган. Алар канчалык кызыгып турганы менен жакындай алышпады. Тилекке каршы эми гана бир канчыкты жандап артта калган. Чоңдугу торпоктой, бардыгын кыңк эттирбей башкарган чычаладай кызыл көздүү, моюн жүнү дүкүйгөн дөбөт келип калган. Ар деген үнүнөн баятан эркелеп аткан Көкчал куйругун кыпчый четтей качкан. Дөбөт эки аттап келип, элеңдеп караган, жаңы канчык менен таанышкысы келген немедей жит тагылап калды. Життаарда ырылдап, тегеренген канчыкты чапчып алган. Жини келип, ырылдай бир жерин тиштеп жулуп алчудай болгондо коркконунан жата калган. Жолго түшкүлө дегендей ырылдаганда жарданган бөрүлөр жылып-жылып жолго түшкөн. Анын ээн калышына маашырланган, күч колдонбой өз каалоосу менен болсун дегендей. Эркелетте жит тагылап, эптеп качууну көксөгөн канчыкты бир колу менен чапчый, туруп берүүгө аргасыз кылып, мүдөөсүн аткарууга киришкен. Ошондон тартып, башкасына көңүл бурбай, наздуу канчыктын жанынан карыш чыгбай калган. Ошентип, андан жанагынтип күчтүү болуп турбайбы? Ойлорун жаш жигит сезип калгандай селт этти. Этегинен алып, орой кармап, туалетке чуркаган абысынын эстеп алып, бети чымырап кетти. Бир эсе кылгандары Сыдыктын алдында, дегеле адам аттуунун алдында күнөө экенин аңдаганда бети чымырап, кирерге тешик таппай калды. Чубактын келинчегинен угуппу? Айтор мылтыгын октой кармап, көзүнүн чаарын чыгара тиктеп турган Сыдыкты элестетип кетти. Анда эле өлдүм го. Теримди гана тескери сыйрып, жилик-жилик кылып салса кантем? Дегеле ушундай жашоого кайыл болуп, жер кезип, тоо ташты эле аралап кетсемби? Жок, мындай ойдон алыс болоюнчу. Балким мындан кийинки турмушум жакшы болуп кетер. Эмнеси болсо дагы Кудай айткан турмушту көрөрмүн.
деген чачкын ойлорго берилген Айжамал бардык дүйнөнү унутуп койгондой эле боло түштү. Баятан таптакыр көңүл бурдура албаган жигит шагы сынганына өкүттүү боло өзү менен өзү болуп калгансыды. Кара жол улам зыпылдап, машина алдына калып атты. Жол карап күткөн Сыдыктын чыдамы кете баштаган. Аялын контордон чуу чыгарып, ооруп калганын дагы уккан. Канчалык барып келүүгө аракеттенгени менен малды таштап кете албай зарыгып аткан. Жаңы эле малын жайлап коюп, чырактын үлбүрөгөнүн тиктей ойлуу отурган. Аңгыча машиненин дүрүлдөгөнүн угуп атып чыкты. Жаңы эле түшкөн Айжамалга бир тийип алды. Биротоло эле кыштап келсең болмок экен. Ушунча да жоголосуңбу? Алдыңбы айлыкты? Эптеп алдым. Ошол тийбей атып, анын үстүнө ооруп да калдым. Уктум. Кантип ооруп калганыңды? Анчалык эмне чуу салдың? Айжамал жооп бергиси келбей үйгө басты. Шоопур баланын көзүнчө сүйлөгүсү келген жок. Сыдык машина кеткенден кийин Айжамалдан суроосун улантты. Тим эле укмуш чуу чыгарыпсың? Бияка кошулуп жетип атты. Айла жок. Койдон колум бошобой жетпей калдым. Айжамал селт этип алды. Укмуш чуусу эмнеси окуй? Билингенби баары? Деп ойлоп, ошентсе да сыр билгизбей, катуу чарчаган кишидей, бир эсе оору адамдай оор үшкүрүндү. Эмне чууну айтасың? Деди жөн салды сүйлөгөндөй. Ден соолугумду сурабай чууну сурайсың да. Оянан ошо чуу болгон үчүн сен эсиңен танып калган турбайсыңбы? Жөнү жок эле өзүңдү өзүң чөгөрүп алдың да. Болбосо бир карышкырга дагы ошончо жаныңды кейитесиңби? Мына, буюрса пайдасын эми көрөбүз. Мал салды болуп дегендей. Айжамал өзүн өзү кармай бир топко нес болуп турду. Мурункудай болсо, азыр Сыдыкка кыйкырып чыккандан кайра тартпайт эле. Тилин бууп турган нерсе өзүнүн кылыктары эле. Сыдык андан ары сөз улап, ошондой кылыктарды четин чыгарып алабы деп санаркап кетти. Бирок Сыдыктын сөз күткөндөй абалын көрүп актанып койду. Кантип анан? Бооретим менен тең болуп калды эле да. Экөөбүзгө качан зыяны тийди эле? Малыбыз биздики эле эмес, кошуна аймактагылар деле айтчу эмес беле? Көкчалыңар ак чолтой болду деп. Эч кимге бербейли деп канча аракет кылып аттык эле. Анан эле уурду алып барып, суй салган териси акмактардын колуна сунулуп, кызыл жаян болуп турса, кантип чыдайм? Айжамалдын көзүнөн жаш тегеренип кетти. Сыдык аны колдон ала, өзүн көздөй тартып эркелете сүйлөдү. Кой эми, болору болду. Сен эмес, менин ичим катуу ачышып калды. Ошонун айынан кой эң калып, колу бутум тушалып калбадыбы? Болду. Жаш баладан айрылган эмедей болуп кантесиң бышактап. Жаш бала болбогондочу, андан артык эмес беле? Унутуп калыш кыйын го. Күчүк кезинде койнума катып чоңойтподум беле? Деги эркектер таш боорсуңар го. Кой эми. Андан көрө айылдан кеп салчы. Үйгө жанданып, кут кире түшкөндөй болгонуна ыраазы болгон Сыдык Айжамалды бооруна кысып, кучактап өөп алды. Жанатан бөлтүрүктү эстеп алган неме ого бетер денеси ошой дагы ыйлагысы келип калды Айжамалдын. Өзүн зортоп балаксытууну кааласа да, минтип кайрадан айыл жаңылыгын сурап отурат. Айыл жаңылыгы өзүнө тиешелүү эмеспи? Көкүрөгүн эзген оор жүктү араң жашыра, чубактар жөнүндө кеп кылып атты. Анын айлыкты алып бергенин, чай чемегин даярдап, жанагы машинеге салганын айтып атты. Оор үшкүрө сөз арасынан. Доктурга алып баралы дейт. Болбой койдум. Сени куурап калбайбы? Жалгыз дедим. Иниң дагы курулушта иштеп, колу бошой атыптыр. Чебеленишип, дары-дармек таап берип, эптеп эле Сыдык баягы айылдагы чууну сурабаса экен деп ойлоп отурду. Отун сууну сурап, эмне жаңылыктар бар деп Сыдыктын көңүлүн жубатып атты. Бирок болмок беле. Сыдык сурап калды. Сен билдиңби башкарманын эмне болгонун? Усуптун кызына дагы бир желме куз көрккө кол салганын айтып келишти. Аны менен башкарманын иши дагы байланыштуу дегенде айтып жүрүшөт. Милиция издеп аткан турбайбы? Аныгын так билдиңби? Мен кайдан билем аны? Түшүнгөн да жокмун. Денеси жыйрыла түшкөн Айжамал чыртылдап ийди.
Ботом ооруп атсам мен кайдан билмек элем? Андай сөзгө көңүл бургандай эмесмин. Иниң менен келиниң эле бирдемелерди айтып аткан. Сөзгө чекит коюлуп калгансыды. Тамак ичилип, жатууга кам урушту. Бир сыйра короо жайын карап кирип, Сыдык көз алдына периштесин көрүп, денесин жылуулук аралап кетти. Айжамал чачын жайып алып, тарап аткан. Төшөк четинде ич көйнөкчөн отурган келиндин ажары чыгып, кызылы кызыл, ага ак боло Сыдыкты өзүнө тартып алды. Канчалык карманайын дегени менен эркине ээ боло албай, кийимдерин чечип ыргытып кирди Сыдык. Эртең менен чай четинде отурушту. Коорашып атканда Айжамал кечөөтөн бери сурай албай жаткан оюн сурап ийди. Сыдыке, чыныңды айтчы. Бая күнү бөлтүрүктү кимиңер кантип өлтүргөнсүңөр? Дегил анан менден катуу жашырыпсыңар. Аны ким жанагы Элтуй союп сыйырган? Элтуйбу? Элтуйдун колунан келди беле бул иш? Деген Айжамалдын колунан чай куюлган чыны ыргап кетти. Анын абалын көрүп, Сыдык дагы чочуп кетти. Баягы адатын карматып, Элтуйду көздөй жулунуп кашчудай сезип, алаксытууну көздөдү. Бирок баары бир бөлтүрүктү өлтүргөн, колтугуна бычак малган өзү эмес беле? Айжамалдын жанына кантип жеткенин билбей калды. Колдон алып, калтырай минтип атты. Айжамал, кантесиң? Мынча эмне чочудуң? Ай кудайым ай, Элтуйга эмне жамандык кылдык эле? Деги кудайга эмне жазганым бар? Кокуй. Мен Элтуйга бирди көргөзөм. Менин жок дегенде каргышым жетет. Өзүмдүн алым жетпесе. Мес болсо Элтуй дегенди мен кийлигишпей койбойбу я? Кантип кана колу барды? Кантип кана бычак малды я? Кантип кана сыйырды? Кантип даап жанын алды Арман? Жок, мен чыдап жүрө албайм. Өч алам. Ал дагы бир жолу сыздап алгыдай кылам. Ансыз көңүлүм тынчып, көксөм суубайт. Мен гана бирди кылам, ошондо гана көксөм сууйт. Өңү кара сур тартып, чачтары үксүйө, танолору кыпчылып чыкты Айжамалдын. Көздөрү жашылдана, эмнегедир кыпкызыл болуп, от чачып кеткенсиде. Анын өң түспөлүн көрүп турган Сыдыктын эси чыгып кетти. Көргөн көзүнө ишенбей алдастап кетти. Заматта санаасы санга өлүнө Айжамалды кучактай калды. Соорутуп кооранып кирди. Өзүңдү колго алчы. Ачууга көп алдырбасаң, азыр ээ кылбай атып чыгып, Элтуйдукун көздөй жөнөчдөй. Ал буттанган эме Элтуйдун бетин аткып алып, же Элтуйдун жүрөгүн туштай, бычак малчудай сезилип кетти. Эмне болсо ошо болсун, чынын айтып кармап калыш керек, деген таризде болгонун болгондой айтты. Ой, токточу, өзүңдү колго алчы. Анчалык эмне ачууландың? Элтуйда эмне күнөө? Ал айтканды кылды да. Эмне айтканды? Ким айтканды? Ал эмне, жаналгыч беле? Бирөөнүн айтканы менен барып эле жара тарткыдай. Жаналгыч болсо, жаналган кандай экенин көрсөтө мага. Кудай урган эме го. Ал эмнеге жаналгыч болмок эле? Аны сыйрып бер деп мен айткам. Эмне? Мен айткам дейсиңби? Сен эмне дедиң эле? Эмне демек элем? Сен тим эле укмуштай каршы болуп атсаң, башкарма болсо тигинтип жанды койбой атса, мен Айжамал дейм. Акылыңа кел. Карачы, өңүң бузулуп кетти. Ушунчалык эмне болуп кетти? Элтуйга тим эле жулунасың да. Эгер билгиң келсе, Көкчалды мен өлтүргөм. Мен бычак менен малып, мен алгам жанын. Кандай түшүнбөйсүң? Союп бер деп мен тапшыргам. Өлтүргөндөн кийин. Андан эмне бирдеме болуп кеттиби? Болду. Басыл андан ары. Айжамал бир саамга Сыдыкты тиктей калды. Ого бетер өңү бузулуп, тилин жуткан эмедей үнсүз кумсарып туруп. Бир маалда ыйыралаш кобурап, бетин басып алып озондой ийди. Алда Кудай ай, сен кылмак белең кылгылыкты. О Арман күн ай, Арман күн. Эптеп башкармага карматып, жан тыныш керек болчу да. Сен түшүнбөй эле чебеленип атсаң, мага сойдурбашыңды, же тирүү салдырбашыңды билгенден кийин кантмекмин? Антпесе коюн өткөрүп алып койсо, экөөбүз эле талаада калбайт белек. Же айылда үйүбүз болбосо. Анан сыйрып бер дедиң. Сыйрып бер дедим.
Эмне кылмак элем анан? Сени кыйкыртпайын дебедимби? Мынчалык күйөрүңдү билген жокмун. Бирок баары бир башкарам алып тынмак. Болбосо башка бирөөлөр талаадан атып кетмек. Көз арткандар көбөйүп калбады беле? Кокуй күн, корголоор адамым сен болсоң, канатыңа калкалабай каршы турганың эмнең? Кой эми, болору болду. Кечке бир бөрүн эстеп, бөөрү үчүн чекилишпейли. Бир бөөрү үчүн дейсиң. Керек болсо бир бөөрү үчүн күйүп, бөөрү үчүн сыздап отурам. Сенден ушуну көрмөк белем, кокуй! Эмнегедир Айжамалдын үнү карышкырдын уулганына окшоп кетти. Жаман жорукту баштап атканына жини келип, жаактан ара тартып алгысы келди. Колун тартып барып, өзүн өзү кармап, катынга теңелбейинчи дегенчелик кылып, сыртка чыгып кетти. Ошол жини менен короого жетип, койлорду короодон чыгарып кирди. Атын токуп, аттанууга даярдап коюп үйгө кирди. Кирип эле Айжамалды ордунан таппай калды. Шашып ушуп сыртка чыгып, короо жайды, үйдүн ичи тышын тинтип чыкты. Бирок жок эле. Эч жерден жиги билинбейт. Санаркаган неме дене бою дүркүрөп, бул ээлигип кеттиби? Баягы кыштактагыдай болуп, өзүнө ээ боло албай кетип, эл туйдукун көздөй чуркап кеттиби? Анда эле Кудай урду го. Бала бакырасынын жүрөгүн түшүргөнү аз келгенсип, эл туйдун бетин тытып салбасын кокуй. Деген ой башына келе түшүп, эч нерсеге карабай аттанып чаап жөнөдү. Эшикке малын жайлап, коюн чыгарып аткан эл той Сыдыктын ырайын көрүп чочуп кетти. Айжамал биякка келбегенин билгенде башка чапкан эмедей боло түштү Сыдык. Кайра тартты. Бул кезде көнгөн жайытына жайыла жөнөгөн Сыдыктын койлору коктону өрдөп, алды төрдүн этегине жетип, калың карды тээп, оттоого кирген. Коюн бир сыйра башкарып коюп, кыр-кырларга чыгып, Айжамалдын караанын издеп кирди Сыдык. Тилекке каршы эч жерде көрүнбөдү. Ага кошулуп, жайыты бир эл туйдагы эки жакка дүрбү салып издеп атты. Ылдыйкы малчылардан сурап, эч дайынын билбей келди Сыдык. Өң-жыңсыз, көзүнөн жаш чуурта уулуп аткан Айжамал Сыдыктын жини келип чыгып кеткенин көрүп тып басылды. Азыраны эч ким сооротпосун түшүнүп турду. Ишенген Сыдык кайра коркутуп чыгып кетти. Ага дагы ачуусу келе түштү. Соорунуштун, көксөөсүн суутуштун бир гана жолу бар экенин ойлоп калды. Ансыз жана дагы жай албайт эле. Ордунан отуруп туруп чебеленип кирди. Көз алдына алдыда боло турган ызы чууну элестей, чечкүндүү босогону аттады. Үй айлана басып, мал чыгарып жүргөн Сыдыктын жашына, сарай артына өтүп, ошондон жогору кеткен. Баягы коктога түшүп, желе жортуп чуркап жөнөдү. Улам бурула карап, сарай көрүнбөй калганда борчук таштын түбүнө отура калды. Үстүндөгү кийимин чечкиче көгүшчүндү карышкырга айлана, таштын түбүн аттай казып жиберип, кийимин тыга салды. Тегерегиндеги кардан шилтей чачып, из жашырды да кары жок күнгөйчөгө салып кырга чыгып кетти. Кыр менен тоо тектей барып, бир ыктоого комдонуп жатты. Ал жерден кырдын сол жак бети менен жайылчу эл туйдун кою, оң жак бети чыкчу Сыдыктын кою даана көрүнмөк. Аты алка-шалка тердеген Сыдык жедеп түңүлүп, кокту өрдөп келаткан. Төрдө калың карды тээп, чогуу турган коюн көрүп, санаасы тына түштү. Кырга чыга берип, аркы коктуну айланган карга кузгунду көрүп, жүрөгү булк деп алды. Аттан түшө калып дүрбү салды. Ар кайсы жерде кызыл жаян болгон койлор жатат. Аларды тытып жештин айласын таппай, аңдыган карга кузгундар жайнайт. Улам бир койго барып муздап, сүйрөп чогултуп жүргөн эл туйду көрдү. Төбө чачы тик тура, айласы кете түштү. Коюн таштай салып, эл туйга жардамга барайын деп, өзүнүн коюн кырып кеткенден коркот. О Кудай, бул эмне деген шумдук? Менин коюма көз сала тур, деп эл туйду мен азгыргандай болуп калдымбы? Шайтандай болуп жанагы катынды карабайсыңбы жоголуп? Ай атаңдын көрү ай. Бөөдө кырсыкка кабылып, ит эле болду да. Сенин айыңдан болду, деп айтмак белеми? Ошентсе да 7 жыл мугуздай көрүп калган го. Кой, Кудайым ай, барайын. Тоюнга немелер алыстап кеткендир. Менин коюма жолобой койбос.
Барбай койсом Кудайга жаккан иш болбос, деген Сыдык жайлуу жаткан коюн байкап, кыйкырып алды дагы аттанып Элтуйду көздөй жөнөдү. Элтуй кабагын карыш салып үндөбөдү. Сыдык дагы күнөөлүү кишидей үнсүз ар кайсы жерде карды буралып жаткан койлорду чогултуп кирди. Кетпеген жерлеринен тер кеткен экөө бир маалда койлорду чогултуп алып, терилерин сүртүп отуруп калды. Биринчи болуп Сыдык үн катты. Канча экен? 70-тен ашык иш кылса. Ого куй! Бир саамга үнсүз турган эмелерге жан киргендей Сыдык чечкиндүү айтты. Болору болду. Элтуй, эл журт деген бар. Сени күйгүзмөк белек. 1-2ден алып кетишер. Өйдөгү колхоздун малчыларын дагы жардамга чакырабыз. Анан калса бүт эле кардын жарып, төшүн сөгүп сала бериптир. Көп го дейм алар. Бирөө эле экен. Сиздин койдун алдын ирмеп коюп келсем эле кырып жүрүптүр. Мылтыкты да албай чыкпадым беле кашайганда. Менин кыйкырганымды кулагына илип да койгон жок. Кутурган эмеби деп да корктум. Жакындай албай койдум. Бир убакта өзү чарчады окшойт. Акактап, очорлонуп, араң басып калганда гана токтоп, чочоюп отуруп алып, бир топко уулуду да мынабы жылга менен чыгып кетти. Деги сон эме эмес. Кутурган эме болушу мүмкүн. Болбосо эмниге кишиден качпайт? Эмне болсо да бүттү иштин баары. Башкарма мунун баарын моюнга такса, кантип гана төлөйм? Андан көрө кесилип кеткеним оң. Жок, Элтуй, сен эч качан кесилбейсиң. Жок эле дегенде эл куткарат. Жара тартылган койлордон бирден алып тирүү кой берип, болбосо калганын мен көтөрөм. Ушунун баарына бүгүн мен күнөөлүү болуп калдым. Сен кесилгиче мен кеткеним оң. Мен ал жактын жашоосун көргөм. Мага баары бир. Артымда сыздап калчу балам жок. Өмүрүмдө кабылган катынды карабайсыңбы? Кылгылыкты кылып, кылжып менен бууп, ошол болбогондо мынча болмок эмес. Мен бул турмушка кор болуу үчүн жаралыптырмын. Кантейин, Элтуй, сен чөкпө. Мен азыр үйдөгү чоң чамаданды алып келем дагы өлүктөрдү жүктөп үйгө алып барам. Чабандарды чакыралы. А сен кечинде өлүктүн санына жараша коюмдун четинен санап айдап кет. Кой, мен жөнөйүн. Коюңузчу. Эмне деп атасыз? Өзүм эле. Элтуйдун калган сөзүн укпай, Сыдык аттанып жөнөдү. Сыдык короого жетип эле аттан ыргып түштү. Чананы даярдап, кородон алып чыкты дагы сүрөтүгө даярдап койду. Аркан алып чыгуу үчүн үйгө кирип, ооз күйдөн арканды алды дагы бир нерсени эстегендей шашыла ич күйгө баш бакты. Кирип барып эле чалкасына кете жаздады. Маңдайында жүн ийирип, айжамал отурган. Бир саамга тилден калган эмедей тиктеп калды Сыдык. Өз көзүнө ишенбей кетти. Айжамал Сыдыкты бир карап койду да ийгин ийирип отура берди. Чыдабай кеткен Сыдык кыйкырып жиберди. Кайда жүрөсүң издетип? Издетип? Кайда барыпмын? Ой, мен эртең менен кайда кеттиң деп атам. Кайда барыптырмын? Эртең менен тамдын артына барып заара кылып келдим. Кой чыгып кеткенден кийин короо жайды тазалап, чабырларга чөп салдым. Мен эмне бир жакка бармак белем? Эй, мен сени издеп жүргөндө тигинтип Элтуйдун коюн карышкыр кырып кетиптир. Кудай урбадыбы? Эмнеге издейсиң? Мен анын кою кырылып калса дагы күнөөлүүмүнбү? Издебей эле койбойсуңбу? Сыдык жооп айта албай калды. Канчалык жини келгени менен урушууга шылтоо жок эле. Үйдө турган эмени жиндин эмече издегенине өзүнө жини келип кетти. Сыртка атып чыгып, чананы сүйрөгөн бойдон жиник тирчүдөй атына кайра камчы басып, кокту өйдөй салды. Үйдө калган Айжамал мыйыгынан жылмайып алды. Ал көксөөсүн кандырып, кегин алганга жеңилдеп калган. Бирок ага эле Элтуй күйүп калбайт. А күйгөндө көзүнөн жаш куюлуп, шулоктоп туруш керек. Ошондо гана күйөт. Ошондо гана бир отоло өчүмдү алган болом. Ошондо гана жаным жай алышы мүмкүн, деп күңгүрөнүп алды. Ысык көлдүн ички иштер бөлүмдөрү менен тыгыз байланышып, андан башка да райондорго кабарландырган участковый эч дайын таппай жүрдү. Көл тараптан кыз келин жоготкон эч ким билинбейт. Ал эми Нарын облусу боюнча бардык бөлүмдөр кабардар болуп, бирок биякта да андай жоготкон киши болбой турган. Акыры Айжамалдын өзүнөн сөз тартып көрүү гана бир шекти табаарын болжошуп, бир чекисти жок издеген киши кылып
тоого жөнөтүштү. Эзели көз көрүнө чак төштө ушунчалык кой кырылганы болбогондо да 70-тен ашык койду жалгыз карышкыр кырганы биринчи жолу болгонун уккан өрөөндүн чабандары жапа тырмак келишип, төшеттери сөгүлүп, тарпы чыга түшкөн койлорду бирден алып кетишти. Бардык чабандын башында бар эмеспи? Бул салттуу көрүнүш. Карышкыр жара тарткан койду чоңдор төлөтүп коерун билишкендиктен бирден тарпы ушинтип тирүү койго алмашып кетишет. Ал жара тартылган койду кээ бирөө өздөрү тамакка пайдаланышат. Анткени жара тартылган койдун каны бүт агып, эти таза болуп калат. Анын үстүнө чабан көрөөрү менен адалдап мууздап коет. А кээ бирөө чоңдорго көрсөтүп, жылуу тамакка чыгарып алат. Жылуу тамак дегенибиз тиги өлүктү ферма башчысы, зоотехник, башкарма болуп көрүшөт да чабандын өзүнө жылуу тамак үчүн берилди деп акт түзүлөт. Кайра койдун башына бааланган акчаны чабандын айлыгынан кармап алышат. Бул малчыларга атайын жылуу тамак үчүн кой берилүүгө атайын милдет болсо керек. Бир кезде. Анан бул милдет ушинтип аткарылып калса керек да. Күжүлдөшкөн чабандар кыркырды кыдырып малына сак болуп калышты. Атайын чыгышып, андай жалгыз жарым жүргөн кашабаңды кабылта алышпады. Бул бир жолу көрүнүп, жер жуткан табышмактуу желми куску айланып, аңыз болуп кетти. Кабел тең бойлуу, кыраакы көздүү казат, шашылбай тоо этектеп кыштаган малчыларга жолугуп жүрдү. Ар кайсы чөлкөмгө барган сайын ак пейилдүү, меймандос бирөөнүкүнө түнөп калат. Сөздөн сөз чыгарып отуруп, жер ооп келген кыз келин жөнүндө кеп учугун тартат. Бирок көлдүн жетегүз, тоң райондорунун малчыларынан бирөө дагы жер кезип, тоңуп түнөп, төркүндөп, же кайындан качкан кыз келин билинбейт экен. Акыры айланып отуруп, кара кужур өрөөнүн кыдырып жүрдү. Негизи план гана бир нерсенин жүзүн ачаарына толук ишенген казат Сыдыктын жамаатташ малчыларын жок сурап жүрдү. Бир күнү атайын күүгүм талаш Сыдыктыкына келип түштү. Эртеден бери Солтон сарынын айрым жерлерин кыдырып келаткан киши болуп койду. Жоготкон жылкысын эртең дагы издеши керек экенин, атайын барып кончу тааныш кишиси жок экенин билген Сыдык жолоочунун конуп эле калышын өзү суранды. Атын аздектеп отко коюп, эт астырып, конокту кепке тартып отурду. Сыдыктын сөзмөрлүгү ак пейил казатка дагы жагып, сөз арасында жеңедеп, Айжамалга кайдыгер суроо салып коюп атты. Бирок канчалык боюн таштайын деген менен денеси жыйрылып, бир нерседен шекшиген эмедей тилин жуткансып мелтейди Айжамал. Могу жолоочунун сөздөрү аны алымсындырбай койду. Эмнегедир караган сайын көздөрү бир нерсе издеп тургандай. Каректери шектүү нур чачып, жеңе деген калбаат сөзү желмогуз деп кайкыргандай сезилип атты. Жөнөкөй, жеңил кийимчен болгону менен ок мылтык жыттанып турду. Түз карагандай сезилсе да, көзүнүн кайыгы менен караганын баамдап атты. Эмнегедир ойго берилип кеткен экен. Коноктун үнү селт эттирди Айжамалды. А сиз кайсы айылдан болосуз, жеңе? Адатта бир эле айылдан үйлөнө беришчү эмеспи? Денеси жыйрылып, коркуп кеткени менен Сыдык көрүнгөндү айтып, айыбын ачып жиберчүдөй шашыла тамашалаган сыбийди. Менби? Мен Сыдык үчүн айдан түшүп келгем. Чынбы, Сыдыке? Сыдык дагы күлөп ага минтти. Мен дагы жерден кыз таппай жүрдүм эле. Үнүмдү угуп, боору ооругандан айдан таштап жиберген Кудайым. Анан кучак чайып тосуп алгам. Эми мага пери кызын же Нур жигитин төрөп берсе болду. Кудайдан тилегеним ушул. Айжамал үшкүрүнүп алды. Жүрөгү ордуна келгендей, көзү кылайган эми экинчи суроо бербесе экен деп атты. Бирок баары бир тиги караган сайын ок тийгендей дирилдеп атты. Анан калса канчалык карабайын десе дагы көздөрү кайрылып эле тигиле кадалат. Ошол кезде тиги дагы кылыйып калган болот. Айжамал эркине ээ боло албай баратты. Дагы эле ушинтип карап, ушинтип сурай берчү болсо, кош манжасын арбайтып, арылдап барып, тигинин кекиртегине асуулчу алга келип калды. Туугандарыңыз барбы, жеңе? Деп сурап, ачуу оозун жиалекте ачуу кыйкырыктан кулагы тунуп кете жаздады коноктун. Эмне эле такып сурап атасың? Же бирөө жибергенби сени? Бизди тергесин деп. Азыр ушундайыңда унчукпай кал.
Болбосо 7 түндө сыртта каласың. Жардынын коногу билет болуп атасың. Унчукпай койсо. Биздин кары жаш болуп ойноп күлүп отурганыбызды көрө албай атасыңбы? Эгер бирөөлөр жиберген болсо, айта чыгын. Же сыйың менен алдыңдагы тамагымды унчукпай иш дагы жолго түш. Албуттанып бараткан Айжамалды тыйды Сыдык. Ойган тесиң. Бир көргөн конокко кыйкырып, ал сага бирдеме кылып атабы? Күчөнүп бараткан Айжамалды карулуусунан алып силкип жиберди. Ошондо гана эсине келе түшкөндөй Айжамал тилин тиштеди. Үнсүз жертиктеди. Айсыз караңгылык. Эшик чалаула кыйчетип ачылып, үйдөн бир караан чыкты. Ал бир оор нерсени сүйрөп алгандай. Эшиктен бир аз алысыраак сүйрөп барып, шалак эттере таштап койду да, божуй басып, чөп корого жетти. Байланып турган аттарга жетип, четте жалгыз, акырда байланып турган коноктун атын токуп кирди. Үзөңгүлөрдү кагыштырбай, аяр кыймылдап токуп болуп, сыртка желеп чыкты. Жанагы сүйрөп чыккан эменин жанына барып, эңкейе көтөрө калып, атка арта салды. Андан кийин өзү эрдин артына ыргып минип, дабыш чыгарбастын аракети менен жай бастырып, жогору бастырып жөнөдү. Кырга чейин жетип, ат каржылып баса албай калган кезде жанагы караан аттан түштү. Эмнегедир аттан ар жагынан бир нерсе кылды да, атты чү деген бойдон айдап алды. Башы ошой түшкөн ат бир топ жерге барып калганда, үстүндөгү артыла турган нерсе шалак эте жерге ооп, андан жалт берген атка сүйрөп алды. Куюндаган ат жерге тийип-тийбей сүйрүлгөн эмени тепкилеп, кырылдый салды. Ат көрүнбөй калгыча карап турган караан биртке бир нерсени тыңшай калды дагы, бир саамдан соң өзү да күнгөйчөгө салып, кар жок, кара жерлер менен басып, төмөндү көздөй желип жөнөдү. Айжамал кирип, дубаланган даарынын күчү менен оор уйкуда жаткан Сыдыкты көрө, жеңилдене үшкүрүп алды. Көзүнөн жашын чыгара, жанагы конокту элестете муштумун бекем түйүп койду. Астына чечинип, жуурканды ача Сыдыкты кучактай жатып калды. Чукуранган Сыдык ойгонуп, бекем кучактап жаткан Айжамалды ойготпой, жылмайып, чачын жыттап койду. Өзү да кучагына кыса, баш көтөрө, түндө конок жаткан төшөктү карады. Агарып келаткан таңдын шооласынан ачылып жаткан бош жуурканды көрдү. Таңгала баш көтөрө калды. Айжамалды аста ойготуп, "Конок туруп кетти беле?" деди. Уйкусураган Айжамал ийинин кошуруп койду. Турмакчы болгон Сыдыкты кучактап, козголтпой койду. Бети башынан аймалап өп, кулагына шыбырады. "Жата эле турчу эми. Турса туруп кеткендир. Сен эмнеге турмак элең? Алтыным, жаным менин." Айжамалдын жагымдуу шыбырын, өпкүлөгөн ысык эрдиндери, кучагына оролгон назик денеси Сыдыктын көзүн тунартып жиберди. Делебеси козголуп, чачынан, мойнунан жыттагылай, колу кош алмага уруна түштү. Көзүн жума чалкалай калган Айжамалдын эрдине эрди жабыша калды. Күнүгө кулак түрүп, эмне деген сөз угаарын күткөн Айжамал тынчсызданып аткан. 3 күндөн кийин кырылган өлүккө алмашкан койлорду чогултканы кеткен Элтуй келип угузду. Түн кирип, Сыдык экөө маңдай тескиге отуруп алып чайга кирген. Анга чай түрүп, Элтуй кирип келди. Учурашкыча төргөтүп, нан устуй атып унчукту. "Көлдүк малчылардан бүт чогултуп келдим, байке. Деги элден айланса болот. Байкуштар тарынткан жок. Бүт жакшы койлорун берди. Бооз койлор да бар экен. Бая күнү угушкан окшойт. Усуп ферма кат жазып ийиптир эле. Тарып болгон бирөөлүк көрбөйүн. Бирдеме болсо башын тактап өткөргөнгө даярдап кой" деп. Кандай гана мышкылар экенмин. Ишенсеңиз, колумда бирөөлүк калган жок. Абийирибиз жабылды, байке. Атаңдын көрө, ошол бөрүнү бир колго тийгизсеме, терисин тирүүлөй гана соймокмун. Ферманы мышкылам дегени Айжамал үчүн тийип, "Ий жөлмөгүз, жеңе албайт бекенбиз. Эми териңди тирүүлөй сыйрыйм" дегендей угулуп, отуруп тура калды. "Ооба, бу сапар жеңилип калдым. Бирок эми таарынба. Эми көрсөтөм көргүлүктү. Көзүңөн жашың 10 тала болуп, жер чапчытып, өкүрт албасам атым өчсүн. Сениби сени" деген ой мээсин аралап, кыжынып жиберди. Кантип кээкерлүү сурап атканын билбей калды.
Ал эмне тирүүлөй терисин сыйрытып эле карап тура берет бекен? Колуңа тийгизе албагандан кийин жулууну эмне кыласың? Ошондо эч нерсе кыла албаган эми эле бирдеме кыла калат бекенсиң. Кеч болуп калды. Ал сага эми таптырбайт. Элтуй менен Сыдык ооздорун ачып карап калды. Бир кызарып, бир бозоргонун билгизбеген Элтуй жайдаңдамыш болду. Жеңе, ачуң келип атат, Каратып туруп, кырдырып ийген неме жинин келип, эркек болбай кал деген турасыңбы? Мылтыгым эле болгондо эмне? Армандаган калдым да. Айжамал секирип кетти. Чын эле, Кудай сактаган турбайбы? Мылтык болгондо бул шүншүк атып салмак да окуй. Ушуну кантип ойлобой калдым десең? Деп ойлогуча чай куйган киши болуп калды. Баса, байке, көлдүк малчылардан бир жаңылык угуп келдим. Мурдагы түнү дешти го? Бир ат сүйрөп өлтүргөн кишинин өлүгүн таап алышыптыр. Аны мурунку күндөрү көргөн кишилер бар экен. Атынан таанышыптыр. Аты эр токуму ооп, бир чабандын короосуна барган экен. Эмне дейт? Ким экен? Ким экен анан? Көлдүктөрдүн айтымында нарында киши болчу дешти. Бир үйүр жылкы жоготуп, көптөн бери издеп жүрөм дегенен угушуптур. Апей! Ал деп келаткан Сыдыкка кашкая койду Айжамал. Эрдем кымтып, билгизбей баш чайкап койду. Сыдык дагы түшүнө калып, тилин тишине ката калгансыды. Элейип, оозун ача таңыркайт. Элтуйга тигилди. Элтуй сөзүн улабатты. Кебетеси бир жерде түнгө калып, анан аты тайгаланып жыгылганбы, же эмне болгонун ким билсин? Айтор сүйрөлүп калган окшойт. Ат аябай тепкилептир. Тим эле тулуп, көк чынаш дейт. Өтүгүнүн апкыты кырылып, сөгүлүп кетип, канга толуп, буту чыгыптыр үзөңгүдөн. Ой кайсы тараптан баратканын билишиптирби? Опур-топур болуп атышып билбей калышыптыр. Анын үстүнө ошол күнү дагы кар жап салбады беле. Бир гана жери башында тумагы жок экен. Ошол тумак табылып эле кайда жыгылганын билинбесе, Айжамалдын денеси дүркүрөй түштү. Көзүнө ат үстүндө бараткан киши бир убакта анын шалакете салаңдап калганы, ат үркүп, тепкилеп жөнөгөнүн элестей калды. Ошону эмне элесе албай койдум экен? Тумагын табаш керек турбайбы? Ансыз билинип калбасам деген ой башына келе тынчы кете баштады. Көрүнгөнгө айтылып, доктурлар келип, милиция кабар берип дегендей. Айтор кечээ күнү милициялар машина менен келип, сөөктү алып кетишиптир. Эми ошо тумакты, ал кишини көргөндөрдү издей башташат экен. Тумагы кайдан табылса, издей жүргүлө. Ошол жерди белгилегиле деп айтыптыр. Деп сөзүн улантты Элтуй. Биз тараптан көргөн билгендер бар бекен аны? Деп сурап ийди Айжамал. Билбейм, деди Элтуй. Эми эле чыкпаса көргөндөр. Кудай урган иш болгон турайя. Кайдан жыгылды болду экен? Ал кургур. Эми сурак башталат. Милициядан милиция келип, жанды койбойт, деп сынаркай сүйлөдү Сыдык. Милициядан жедеп көңүлү калган неме. Кайдан да келе калды эле, бале баскыр. Таң атпай таба койчудай болуп, деле эрте аттанып кеткенин көр. Атаңдын көрү ай, акыр билинет да. Билинбей коймок беле. Биздикине түнөгөнү. Өлбөй калгыра, өлбөй калгыр. Талаада жүргөндө мадемектен ит кушка таланып кетпей эмне болду десең? Каскактай болуп карасаң, ошончодон биздикине келгенин. Алда таңдын оозун урайындыкы. Кумсарып, өңү башы ырайымсыз болгон жанагылар келип, колго кишен салат турбайбы? Эми балени табылабы? Кайсыл жерден жыгылганы? Жанагы тумагы табылып калар бекен ия. О Кудайым-ай, жаңы эле оштондук деп, эркиндик деп жүрүп, жарыкты көрүп атпадым беле. Эмнеге мынча шорго жараттың, Кудай? Деп жүрөк мыкчыткан ойго бериле ыйлачудай болуп кетти. Милициялар сураса сурар, биз көрбөсөк, билбесек, ага эмне башыбызды оорутмак элек, деген Элтуй. Сыдыктын санаркай түшкөнүн баамдай, кесилген киши эмеспи дегендей көңүлүн көтөрө сүйлөп койду. Ошентсе да, деп барып унчукпай калды Сыдык. Жанатан Элтуйду 7 жыл мугуздай көрүп аткан Айжамал эми баарын унута, эсиз артынын баары тумакта болуп, кандай болсо да аны таап, биротоло жок кылуу керек экенин чечти. Эми бале баскан турбайбы? Талаада калгыр. Кайдан келе калды эле? Деп кооруп атты Сыдык. Элтуйду аттантып киргенден кийин Сыдыктын чочулап турганы майдай жаккан Айжамал минтти. Жанагы тумагын табаш керек да, биротоло жоготуш керек. Эмне үчүн? Табылса кайра жакшы эмеспи?
жығылған жери билинип. Билбейм деген бир сөз, билем деген миң сөз эмеспи? Ак окус биз алсак, атайын эле биз өлтүрүп, үзөңгүгө илип койгондой көрүшөт да. Чын эле, тумагын табыш керек анда, деп ойлоп, Сыдык Айжамалды карап калды.